урматтуу биздин бийлик өкүлдөрү, саламатсызбы урматтуу Сооронбай Шарипович. Биздин бүгүнкү сиздерге кайрылып аткан себебибиз мына айтабыз, бирок айтканы менен биздин айтылган сөздөр кагаз менен эле макулатурада калып калып атат. Сиз өзүңүз айткансыз, коомчулуктун алдында коррупционерлердин атын эң биринчи атап бергиле, аларга чара көрөбүз дегенсиз. Бүгүнкү күндө коррупционер ким? Ал коррупционер, эң биринчи коррупционер бул кесиптик билим берүү тармагындагы билим берүү агенттигинин директору Чолпонкулов Аскарбекович. Ал эмнеси менен коррупционер? Билим берүү тармагындагы кесипкөйлөрдүн баардыгын жемкорлукка матырып, бюджеттен түшкөн каражаттардын баардыгын өз кызыкчылыгы үчүн өз бүгүнкү күндө ал тууралуу кызмат кыянаттагы пайдаланган иштери боюнча канча деген кылмыш иши козголгон, бирок козголгон күндө дагы астын 50 миң, артын 20 доллар менен жаап жашып келип атат. Бүгүнкү күндө бизге дагы ортомчу кишилерди салып атат. Бирок биз эч кандай коррупционердин атоодо эч качан тайманбайбыз жана жыйынтык чыгышын сизден талап кылабыз. Сиз дагы аралашып бериңиз. Мына өткөндө эле 16-сында 2-сентябрда кесиптик билим берүү тармагында иштегендердин баардыгы акциясында акцияга чыгышкан. Ал жерде төгүдөй лозунгтар менен Атамбаев мамлекеттик жагында менен тоносо анын кан кудасы кесиптик билим берүү тармагын жемкорлорго батырып бүттү деген лозунгтар менен чыгылган. Бул биринчиси. Экинчиси, башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинде Чаалай Чолпонкулов отурганда кесипкөйлөрдүн келечеги жок. Себеби бул жерде ар бир директордон ставкасынан баштап окуучуларга чейин тыйындарын, стипендияларын берет. Мындан кийинки лозунг башталгыч кесиптик билим берүү тармагындагы тамагын акчага саткандар жана сатканда Талай Чолпонкуловду коргондор, булар эл душмандары. Кимдер калкалап жатат? Ошо Чолпонкулов бюджеттен тоногон акчаларын кошо жешкендер калкалап жатат. Бүгүнкү күндө Талай Чолпонкулов ачык эле жарыя кылып атат. Менин кырышам Асылбек Жээнбеков. Бул ишти кандай түшүнөбүз? Асылбек Жээнбеков эгерде калкалап жатса, анда биздин ажыбыз коррупция менен кантип күрөшөт деген ой туулуп атат. Жашак деңгээли чындыгы бар. Эгерде чын болсо калкалап жатат, чындык болбосо эмне үчүн коррупционердин атын атап жатканда аны сиздер четтете албай жатасыздар. 2000 жылдан бери бир ордунда жемкорлук менен айтып өзүнүн монополиясын орнотуп алган. Бул тууралуу мынакей премьер-министр Абылгазиевке да кайрылат элек. Кол алдында башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Талай Чолпонкуловду кызматтан кетирүү жөнүндө буйругун чыгаруудан эмне гейлерден жатабы? Түшүнүксүз болуп жатат. Себеби 2009 жылдан бери буйрук болгону менен акыркы жолу Сооронбай Шарипович премьер-министр болгон буйрук чыккан, агенттиктин директору болсун деп. Андан бери эч кандай буйрук иштеп атат. Себеби билим берүү министрлиги тарабынан сунуштама берилиш керек эле. Ал сунуштама да жок, буйругу да жок. Демек ал мыйзамсыз иштеп жатат. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн улуу инсан, белгилүү сүрөтчү, актер Сүймөнкул Чокморовду тебелеген Талай Чолпонкулов эл душманы, элин кызматынан кетсин деп жатабыз. Себеби Сүймөнкул Чокморов атындагы Бишкек шаарындагы номер 92 кесиптик окуу жайында 1993 жылы эле Чыбышев тарабынан статус берилсин деген токтому бар, өкмөттүн токтому. Бүгүнкү күндө Талай Чолпонкулов андай токтом жок деп Чокморовдун атын тебелеп, кол өнөрчүлөрдү ашпошчуларга кошуп койду. Мына жакынкы 8 ноябрда Чокморовдун юбилейи болот, 9 ноябрда. Бирок ошол юбилейинде эми ашпошчулар булочкаларды көтөрүп чыгабы? Мындай мыйзамсыз иштер болуп жатат. Башталгыч билим берүү агенттигинин директору Чолпонкулов Талай кызматында эч кандай буйругу жок иштегенине ким жол берип жатат? Эгер биле алып десе бир жөн өзү билет, өзүнүн буйругу жок экендигин. Бирок ошондой болсо дагы алдамчылык жол менен бүгүнкү күнгө чейин эч кандай премьер-министрдин буйругу жок, креслону ээлеп, бюджетти тоноп отурат. Мындан тышкары дагы бир нерсе, Талай Чолпонкулов бул хищник деп белгилеп атабыз. Себеби бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, билим берүү тармагындагы миллиондогон бюджет
атайын кесиптик билим тармагына мугалимдердин за высыл билет деп каражатты өз чөнтүнө кымырып алган. Себеби бардык мугалимдер толук алган эмес. Ал тууралуу бизде тиешелүү документтердин бардыгы бар. А ким эгерде ошол ыңсылгамды бер десе эле ал бардыгын куугунтуктап жумуштан кетүү чарасын оздорун басуу аракетинен ал документтерди кылууга аракет кылууга. Ал документтер бизде бар. Мынакей жана жогоруда белгилегендей токтомда 20 мартта 93-жылы номер 138 сандуу токтом бар. Мына ушул токтомго баш ийбей, ал токтомдо даана көрсөтүлүп турат. Чокморов атындагы статус берилсин деп. Бирок ал статус жок деген жөрөлгөлөр менен Чолпонкулов өз билим, кесиптик билим берүү тармагын өз монополиясына айландырып, мына бүгүнкү күн эле номер Бишкек шаарындагы номер кесиптик 3-чү кесиптик окуу жайына бир казан этти бышырып, азыр кафеде өзүнүн кыршаларына жатат. Себеби мен ордуман эч жака кетпейм деп жумушчу учурунда кафеде жүрүүгө ким буга уруксат берди? Эмне көзөмөлдөөчү адамдар жокпу? Дейт. Андыктан негизги эле биздин талабыбыз кесиптик билим берүү агенттигинин директору Чолпонкулов Талай Аскарбекович ээлеген кызматынан четтетилсин. Эгерде четтетилбесе 16-сында кайра бардык сүрөтчүлөр, кол өнөрчүлөр жана Чолпонкулов Чокморовго кайдыгер карабаган жарандардын бардыгы тынчтык акциясына чыгарышты билдиребиз.